Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен Tarsia Maker сайтында кызыктуу суроо-жооп түзгөндү үйрөнөбүз. Ал үчүн биз биринчи Google платформасына кирип, латын алфавитинде Tarsia Maker деп жазып алабыз. Tarsia Maker сайты чыгат. Биринчи турган сайт Tarsia Maker сайты. Ага киребиз. Киргенибизде бизде ушундай көрүнүш пайда болот. Биз ар кандай формадагы суроо-жоопторду түзсөк болот. Көрүп турганыңыздардай 3 бурчтук, 6 бурчтук, суроонун көптүгүнө дагы жараша болот. 18-30га жакын суроо дагы түзсөк болот экен. Биринчи турган жерге суроонун өзүн жазып алабыз. Анын тушуна болсо ответтерин белгилеп кетебиз. Ошентип 9 суроону тең бардыгын суроо жана жоопторун тушуна жазып алабыз. Мен буну телефондон эле жасап атам. Буну компьютерден жасап алсак болот. Сабагыбызга жараша, өзүңөрдүн темаңарга жараша суроолорун өзгөртүп, жоопторун өзгөртүп түзүп алсаңыздар болот. Ушул сыяктуу кылып 9 суроону тең жооптору менен киргизип алабыз. Бул суроо-жоопторду сабакты бышыктоо максатында колдонсок болот, же топторду бөлүп иштегенде балдардын шамдак айлыгын текшерүү максатында колдонсок болот. Жана бул суроо-жооптор тез жана бат түзүлөт, жана окуучуларга дагы аябай кызыктуу болот. Биз 9 суроону түзүп, жооптору менен жазып алгандан кийин биз бул түзгөн суроо-жоопторубузду сактап алабыз. Сактап алгандан кийин биз муну экспорт по PDF деп экспорт кылып скачать этип алабыз. PDF форматында скачать этилет бизге. Бул жерде открыть с помощью приложения дегенде мен VPS Office программасын тандап алдым. Сиздер жөн эле просмотр кылсаңыздар, бизге ушундай лист пайда болуп калат. Мен суроомо жараша 1-2 вариантын көргөзүп берип атат. Ошол менен Tarsia Maker сайтында тез жана бат суроо-жооп түзгөндү үйрөндүк деп ойлойм. Мен VPS Office программасына кирип, кайра бул жерде текшерип атам. Tarsia сайтында түзгөн программаларым чыкты. Көрүп ушуну жөнөтүп, кагаз форматында чыгарып алсак болот.